Тиштердин бузулушу же кариес оорусу эмне деген оору? Бул биздин оозубузда жашаган бактериялар бөлүп чыгарган кислоталардын таасири астында тишибиздин сырткы коргой турган катмары эмальдын бузулуп жоголушу. Эмаль бузулуп жоголгондон кийин тиш ар жагында быркырап, бат эле чирип жок болуп кетет. Эгерде сиз ушуну каалабасаңыз, анда дайыма ошол оозуңузду таза алып жүрүшүңүз керек. Ал үчүн сиз дайыма тамак жегенден кийин жууп тазалашыңыз керек. Эгерде атайын тиш пасталары жок болсо дагы, суу менен болсо дагы, же болбосо атайын тишти тазалай турган каражаттар менен тазалап турбасаңыз, анда ал жактагы бактериялар ошол тиштин капталдарында чапташып калган тамактын калдыктарын жешет дагы, кислотаны көбүрөөк бөлүп чыгарышат, натыйжада тиштерибиз тез эле бузулуп кетет. Жана айта кете турган нерсе, көбүнчө таттуулар, же болбосо камыр тамактар, же газдалган таттуу суусундуктарды ичкенден кийин сөзсүз түрдө сиздер тишиңиздерди жуушуңуздар керек. Жана кычкыл болгон жер жемиштерди жегенден кийин дагы жууп тазалап турушуңуздар керек. Антпесе тиштериңиздер бат эле бузулуп калбай калышы мүмкүн.